Мен Алтыбаева Майрамкан Саяковна, Таш Булак айыл өкмөтүнүн тургуну, саясатчыларга сын пикир жаздым эле. Баштайын сынды кемеңден, балкытып ойду дилимден. Баа бердим мында мен дагы, баштайын кайсы бириңден. Саясат деген ат менен калдыңар кийим кийинген. Бириңдин азуун курч болсо, бириңдики эми билинген. Тарбия алдың баарыңар саясат деген илимден. Сөз башын мында келтирип, ачайын ырдын булагын, Өмүрбек Текебаевден баштасамбы деп турамын. Ак үйдүн эрке баласы, камалды неге карачы, саргайып эле баратат санаалаштарынын санасы, кылмышкер болуп табылып, чыгууга жетпей чамасы, чын төгүнү белгисиз мойнуна койгон жаласы, күн сайын күчөп тургандыр жүрөккө бүткөн жарасы, мыйзамдын болсо атасы, болдубу экен катасы, катарлаш жүргөн достордун тескери тийип батасы, калдыбы экен абалким саздака батып такасы, кантсе да үйдө жаткандыр ак бата тилеп апасы. Чындык деп дайым сүйлөгөн, обу жокторчо күлбөгөн, саясат деген оюндун чок ортосунда гүлдөгөн, Адахан Мадымаров бар, өзгөндүктөрүм деп сүйлөгөн, өбөгү болуп элинин, жакшылыктан үмүт үзбөгөн, кадырын катуу сиңдирди, мигранттарга жүздөгөн, көп сөзгө калат таарынып, чындыкты айтып чамынып, саясий оюн башталса, байкабай калат чалынып, арманын жутуп ичине, чоңдорго жүрөт таарынып, өзгөчөлүгү агайдын байкалбады эч жерден, жүргөнү коррупцияга малынып, токтоо гана жүргөнүн айтышат эли багылып. Өлкөнү сүйүп күйбөгөн, урушка элди үндөгөн, тик туруп өлгөн жакшы деп тынчтыгын элдин сүйбөгөн, койнуна котору таш салып, куйту болуп жөн жүрбөгөн, Өмүрбек Бабанов дегенди тааныды дүйнө жүздөгөн, шайлоодо чыкты бий болуп, президенттиктен үмүт үзбөгөн, саясат үчүн чамынып, жалганды сүйлөп жагынып, ашыра сүйлөп жиберип, кылмышкер болду жаңылып. Ак кууласы баланын чарчады окшойт чабылып, жер жуткандай жоголду, качты окшойт камынып, хандыкты тагдыр буйрубай, көрүнбөй кетти багынып, кылмышкер болду дайындуу, 40 түрдүү нокто тагылып. Чыг эшке деп урушкан, чарчабас талбас жумуштан, жалкоолук кылса министр чемкириген куюлткан, чыгарып эшке таштаган, тартиптүү кылып баштаган, азыркы бизден президент кызматтан эч бир качпаган, 35 коррупционерди камаймын деп сүйлөгөн, убада берди элине, калкына күдөр үзбөгөн. МТСти ачты аябай, элдерди жүрдү аралай, шашмалык кылып бир күнү тандеми калды жарабай. Бакыт Төрөбаевдин айласы кетти чарадай. Ишенген тоосу шайлоодо ишине калды жарабай. Премьермин деп бакылдап, сүйлөдү сөздү такылдап, премьерлик орунга көрсүнчү эми жакындап. Алды артына карабай, арзууну кылды аябай, окшотуп койдум өзүмчө сүт эмди жапжаш баладай. Сыйлачуу элем бир кезде кадыр эсе адамдай. Сессияда дайыма такылдап сүйлөп турчу эле, көңүлүн элдин бурчу эле, нымтыраса кээ бири чыйралсын деп кеп менен капталдатып урчу эле. Шоктонду бала шоктонду, Бабановго кошулуп, кадырын кыйла жок болду. Чечимиңди укканда шайлоочуларың шок болду. Калк ишине жараган, кадыры элге тараган, кайрылса түртүп койбогон, кадырлап элди ойлогон, көп нерсе өттү башынан, агада кенеп койбогон, Камчыбек Кыдыршаевичтин эмгеги эсте солбогон, баш ийбес чынчыл Камчакенин намысын эли коргогон, тартыштырды тар жолдо саясат өлсүн оңбогон, амандыгын тилешип, энелер дайым кубанат, камчыбыз аман болсун деп жараткандан суранат, байбиче энелерибиз уулубуз аман болсун деп күн түнү берет батасын, көрбөйлү деп катасын, ушундай уулду өстүргөн урматтайм ата апасын.
Баарысын түп-түз жеткирип, сөздөрдү айтат келтирип. Президент болуп өлкөгө 6 жыл элди башкарды. Тактысын тынч тапшырып, милдетин жакшы аткарды. Ыр жаза коюп кез-кезде эскерип бала чактарды. Кабылып ар кыл сындарга жеңип чыкты көптөрүн. Алтындарым деп алып, тынчтыгын ойлоп өлкөнүн. Алмазбек Атамбаев да жаман иштеп берген жок. Бир гана коррупцияны өстүрдү, бирок жеңген жок.